Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Боордош Афган элине ар тараптуу жардам көрсөтүү максатында 2023 жылдын 4 октябрынан 16 октябрга чейин эмгек социалдык камсыздоо, миграция министрлиги, саламаттыкты сактоо, айыл чарба жана тышкы иштер министрлиги, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинен турган гуманитардык экспедиция Бадахшан провинциясына, ошондой эле Афганистандын кичи жана улуу Памирине кургактык транспорту менен 2 тоннага жакын дары-дармектерден жана ветеринардык препараттардын партиясы жеткирилди. Медицина кызматкерлерине педиатр, терапевт, стоматолог, гинеколог кирди. Алар бийик тоолуу шартта 4200 метр бийиктикке 3 күн ичинде 600дөн ашык муктаж болгон жергиликтүү тургундарды медициналык кароодон өткөрүштү жана дарылашты. Ветеринарлар эпизоотиялык абалды изилдеп 700дөн ашык бодо малды жана майда малды эмдөөдөн өткөрүштү. Ошондой эле жергиликтүү тургундарга ветеринардык дары-дармектер берилип, аларды ар кандай оорулардын алдын алуу үчүн колдонуу боюнча окуулар өткөрүлдү.